Темир тапка келгенче көмүр бүтөт. Адам акылга келгенче өмүр бүтөт деп айтышат. Адам улгайып баратканда өмүрдүн гана баркын билбестен сүйүүнүн да баркын биле баштайт экен. Анткени чыныгы жалгыздык сени туш тараптан курчап, ааламың эңшерилип, кайсы бурчка жөлөнүп отурууну билбей калат экенсиң. Жаш кезде жалгызмын деген адамдар карыган кезде гана чыныгы жалгыздык кандай болоорун түшүнүп жетишет турбайбы? Мен жакында 50 жыл эрмектеген чалымдан айрылдым. 50 жыл дегени айтканга оңой экен. Бирок нечендеген окуяларды өткөрбөдүк. Ойлоп жатасыңарбы? Ошол 50 жыл бою урушпай, талашпай, бактылуу жашады деп. Жок. Жаш кездин жалын отуна алдырып канчалаган уруш жаңжалдарды чыгардык. Ортобузда сүйүүбүз бирде алууланса, бирде сууп, бири-бирибизди көрүүгө көзүбүз калбай калчу. Акыры минтип, ал күчтөн тайып, балдарыбыз биз алдынча болуп, туугандарыбыз бизден алыстап, менин чалымдан башка, чалымдын менден башка жөлөнөр таянары жок экенин түшүнгөн убакта ажал бизди эки дүйнөгө, эки башка кылып бөлүп салбадыбы? Чынын айтсам, балдардын урматы да, келиндин кызматы да бир гана элдердин көзүнө гана көрүнүү үчүн экен. Ал эми чыныгы сага кызмат кылчу адам бул жубайлардын бири-бирине болгон сый-урматы жана сырдашуусу тура. Жашообуздун жарымдан көбүн уруш-талаш менен өткөрүп жибергенибизди экөөбүз тең түшүнүп жетип, эми гана бири-бирибизди сый-урматка бөлөй турган мезгилде эки башка өмүрдө күн өткөрүп калдык. Азыркы убакта дал мен өткөрүп жаткан жашоону силер да баштан кечирип жаткан чыгарсыңар. Кээ бириңер аялыңарды чанып, көз жашын төгүп жүрсөңөр, кээ бириңер күйөөңөргө баш ийбей долуланып, сыйлабай жүргөн чыгарсыңар. Билип койгула, бүгүнкү күнүңөр кандай өтсө, өмүр дагы көз ачып жумганча аягына чыкканын байкабай каласыңар. Кээ бирине кокустан айттырбай ажал келсе, кээ бирине күндүр-түндүр каарылыктын, оорунун азабын тарттырып, акырындык менен келет. Мына ошондо жаның азапка салып, жан дүйнөсү менен сыздап жаныңарда отурган бир гана жан шеригиңер болот экен. Түндөсү абалыңдын начарлаганын сезип, улам сурап турган адам бир гана өмүрлүк жолдошуң болот экен. Алдан күчтөн тайып, жылуу чайга зарыгып жатсаң, өмүрлүк жолдошуң гана кол сунуп жаныңда болот экен. Мына ошол кезде мурдагы кетирген катаңарды эстеп өкүнүп, кандай гана көңүл оорутарлык сөздөрдү сүйлөп, себеби жок уруш чыгарып жүргөн күндөрүңөргө өкүнөсүңөр. Өмүрүңөрдү жек көрүү, кемсинтүү менен өткөргөнүңөрдү эстеп, Кудайдан кечирим сурап баштайсыңар. Убагында кайраттуу күчүңөргө ишенип, каалаганымды жасай берем деген сөзүңөрдөн эч бир майнап чыкпаганын түшүнөсүңөр. Кагылайын жаш жубайлар, азыртан бири-бириңдин баркыңарды биле жүргүлө. Улгайып бири-бириңердин керектүү адам экениңерди түшүнүп калган кезде сыйлашканга жетишпей каласыңар. Убакыт деген зымырап учкан куштай баарын асманга учуруп жиберет. Ошол кезде өкүнүчтөн, күйүттөн башка эч нерсе калбайт силерде. Бап эстеп баккан балдарыңар да биз сыяктуу эле өздөрүнүн жашоосунан бери боло албай, анда-санда гана убакыт бөлүп калат экен. Ар бир секунд жанында таянып турган жөлөгүң, аялың же болбосо күйөөң болуп калат экен. Кагылайындар, айтып олтурсам арман көп азыр менде. Бири-бириң менен урушканга 3 себеп тапсаңар, көңүлүңөрдү көтөрүүчү сөздөрдү айтууга 300 себеп тапкыла. Урушуп, талашып эч бир адам жеңип, түбүнө жете алган эмес. Ойлоп көрсөңөр, бактылуу болуу кыйын көрүнөт. Бирок ал эң жөнөкөй жана сатылбай турган бекер нерселерден турат.
Анткени биз тилибиздин учундагы ширин сөзүбүздү аяп меризденип турат экенбиз. Ширин сөздөрүңөрдү азыр айтпасаңар, кийин айрылып калганыңарда элесин да таппай каласыңар. Мен силерди карыган кезде өкүттө калып, өткөн жашооңорду арман кылышыңарды каалабайм. Анткени бул сезимдерди кыйнаган, жүрөктү бууган дарысы жок оор экен. Ушул оору менен азап чегип жашап калбаш үчүн азыртан өмүрлүк жолдошуңардын колун бекем кармагыла. Жүрөгүн жылыткыла. Көзүнө сүйүү болуп көрүнгүлө. Анткени силер да мен сыяктуу болуп, өзүңөрдөн кийинки муунга өткөргөн өмүрүңөрдү, акыл насаатыңарды айтып калтырчу убакыт келет. Сүйгүлө, күлгүлө, бактылуу жашоону азыртан түзгүлө. Мага окшоп сүйүүнүн баркын карыган кезде сезип калбагыла. Ар бир үй бүлөгө ушул нерселерди каалайм.